Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим. Бүгүн биз мына Калыбек Жапаров, бүгүн Жыргал Сагындыков, Москва району Беловодский айыл аймагына келдик. Бул жерде стадиондун акыбалын көрүп алып, жүрөгүбүз чыдаган жок. Урматтуу мекендештер, урматтуу президентибиз футболду жана спорт комплекстерди, спорт мекеменелерди, бир стадиондорду өндүрүш жагын толугу менен колдоп атканы менен жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө эч кандай бир дагы кылым дагы эчтеке кылган эмес. 50 жылдан бери бир ремонт салынбаган ушул Московский райондогу стадиондун акыбалын сиздер менен тааныштыралы деп чечтик. Ушул эфирди бардык жакка бөлүшүп биз менен бирге болуңуздар. Ушул жерде бир кандайдыр бир эч жакка чыга албай ушул ремонттон талкаланган акыбалда турган стадиондо балдардын коопсуздугуна жооп бербеген стадиондун акыбалын ушул жерден азыр көргөзүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Эркин байке болгону айтып берет, келиңиз. Айтыңыз. Ассаламу алейкум туугандар. Биз Москва районунун Беловодский айыл аймактын тургундары болобуз. Бизде ушундай кичине көйгөй бар эле. 100 шаша боюнча ушуну чагылдырып коелук деп сиздерди да чакырдык элек. Силерге рахмат келип кеткениңизге. Кичине болсо дагы бизге жардамыбыз тийип берсе, ушу стадион боюнча кайрылып атабыз. Буюрса кагаздар боюнча дагы официально кайрылдык. Буюрса иш алдыга жүрүп баратат. Дагы просто кичине ылдамыраак өтүп берсе, биздин оюнча кичине быйыл кышка даярданып кире турган бололук дейбиз. Биздин биринчи максатыбыз биздин айыл кеңештин, Беловодский айыл өкмөтүнүн кеңешине балансын өткүзүп берсин деп суранат элек да. Бизге ремонт, тиги бу деген нерселерди кереги деле жок. Биз өзүбүз деле буюрса жасап алабыз да. Бу жерде мына жигиттер да колдоо менен көрсөтүп ушу биздин баланска өткөзүп берип койсо, биз өзүбүз жасап алат элек да, потому что көп бу жерде өзү аварийный состоянияга жакындап эле калды бул стадион. 71-жылы курулган бойдон алдыга жыл элек да, только уже 71ден кайра артка кетип атабыз. Буюрса мына ишенебиз, Садыр Нуркожоевич өзү спортту жакшы көрүп, футболду колдоп аткандан кийин биз дагы районубуздан чемпиондорду чыгаргыбыз келет. Бизде чыгып жүрөт, буюрса жакшы балдар Кыргызстандын уровеньдерде чыгып жүргөн балдарыбыз бар. Буюрса дагы чыкса дейсиңер да. Дагы чыгып өнүгүп кетсек, ушу Московский район бул Союз убагында мындай спорт комплекс жок болчу. Действительно один из лучших спорт комплексов, бирок азыркы данный ситуацияда состояниясы өтө плачевный да. Бул коопсуздукка келбеген нерсе, бул основной кичинекей балдарга жанагындай коопсуздук жаратат да, бул опасныйраак болуп калган да. Ошону биздин суранычыбыз эле биздин баланска эле өткөзүп берип коелу Беловодский айыл өкмөтүнө. Кудайдын буйругу менен биз дагы оңдойбуз да ушул жерде деп турабыз, ниет кылчу. Мынакей өзүңүздөр билгендей эле, жалпы ушу Московский районунун тургундары, жаштары ушул стадионду өзүбүзгө айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бере турган болсо, бул жерден өзүбүз каржылап эскирип калган нерселердин баардыгын калыбына келтирип, ушул жерден мыкты спортчуларыбызды тарбиялайбыз деген жакшы ойлорун дагы айтып турат. Кагаз түрүндө жана башка түрүндө кайрылган, бирок бүгүнкүгө чейин жыйынтыгы так маалыматы да чыга элек. Ошондуктан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылып жатат. Келиңиз анда байке, сиз дагы толуктап кетиңиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Москва районунун тургуну болом, Касымов Мадал. Ушундай бизге келип, биздин үйүбүздү келгениңерге чоң рахмат. Анткени биздин стадион 1971-жылы тургузулган экен. Ошондон бери ремонт эле көрбөптүр. Мына мен өзүм деле ушул райондо чоңойгом, ушул жерде төрөлүп өстүм. Мынакей ушунча жылдан бери биздин мына урожай стадионубуз эч кандай ремонтту көргөн эмес. Эмнегедир биздин бюджет жетпей атабы, же акиметтин бюджети жетпей атабы билбейм. Мына жерде мынакей ушу чогулган балдар баары тең спорт менен күйгөн балдар чогулуп, ошол жерде биз үнүбүздү ушу биздин ажообуз угуп, бизге алдан чоң жеткизип коелу дегизсиздер. Ушу чоң үмүтүбүз бар. Анан силерге да чоң рахмат. Ушул бизди келип үнүбүздү угуп кеткенге. Бизде силерден ошо райондун атынан 100 000 кишинин атынан суранабыз. Ушул биздин стадионго бир көңүл буруп, кандайдыр бир жардамыңарды көрсөтүп коелучу. Силерге чоң рахмат. Сессиянын постановлениясы менен тиги жылы 21-жылы айыл кеңешинин депутаттары колдогон баланс калабыз депчи. Жылына 1,5 миллион сомдон бөлүп турабыз депчи. Ошо биздин айыл кеңешинин депутаттарына да ыраазычылык билдирем, ошону колдоп эметкени үчүнчү. Бизге бериле койсо, иш жүзүндө буюрса
Кудайым турат, баарыбыз аман эсен болсок кылабыз да. Бул эми бизге эмес, эч ким районго ала турган нерсе. Силер эми ушуну жеткирип берсеңиз өйдө жактарга. Заборлорду курап, кийинки жөөтмө кишилерге дагы чоң коопсуздукту жаратып турат экен. Ошондуктан урматтуу мекендештер, баардыгыңыздар ушул эфирди бөлүшүп коңуздар. Бул жердеги жалпы ушул Беловодский Сокулук районунун, Московский районунун жалпы жаштары, спорт сүйүүчүлөрү президентибизге кайрылуусун дагы да болсо улантпак. Азыр бул жердеги стадиондун акыбалын азыр сиздер менен ушул жактан көргөзүп беребиз. Жүрүңүздөр. Окуш бир бала көлөкөлөп келип отурса, жерден басып калса, тиги жагында карап көрүңүз. Мынакей. Төтүгү кулайын деп турат. Төтүк балдарды тигиден тартып койсоң болот. Ушул балдар мынакей азыр басып кетип калышты бизден эметип. Ушундай балдар эми мына биздин эле балдар да булар. Бул балдар дайыма ушул жерде ойноп жүр. Ушул жерде дайыма ойнойт. Ушу тегерекчеде мына жашоочулар мынакей. Көрүп атасыз мына момундай татынакай биздин өзүбүздүн балдарыбыз, неберелерибиз ушул жерде ойноп, ушул жерден өтүшөт. Тияка барып топ ойнойт. Мына күрөшкө катышат. Апасынын калды кокусунан мындай жыгылып кетсе, бирөөнү басып алды сразу эле. Ооба. Обязательно эле биз күтпөшүбүз керек да, чтобы ушул кырсык болгондочу администрациянын кебетеси. Мына көрүп атасыз. Администрациянын кебетеси ушу кандай болсун да. Бул вообще ремонт көрбөптүр да бул жер. Эчтеке мына 71-жылдан бери почти көргөн жок да. Жок, ар жабы каяк. Спартак стадиону барбы? Ошондон кийинкиле мындай чоңдугу жагынан Спартак стадионунан кийин эле биздики. 1971-жылдан бери мына ремонт көрбөгөнү. Ушуга биз суранычыбыз, ушу биздин Москва районунун 100 000 кишинин атынан мынакей айтып жатам. Ушу жерге момундай балдарыбызга бир жардам көрсөтүп койсоңуз, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кадышаевич, мына сизден ушул мына наристелер, спортсмендер суранып жатат. Ушуну бир биздин районго бир чоң жардамыңызды көрсөтүп койсоңуз, биз кыргыздын туусун көтөргөнү дайым даярбыз. Аты жөнүм Улан Майлыбаев. Мен ошо футбол боюнча ойногом, Высший лига Кыргызстан Республикасында ойногом. Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылганыбыз ушул биздин Жушса стадионубуз акыбалы аябай начарлап калды. 50 жылдан бери бир каралбай, бияктан мисалы кандай деген балдар өскөн биздин курама командабызды коргоп, желегибизди жалбыратып, дүйнө жүзүнгө билдирген балдар өткөн. Такиров, Нурлатов ушул залда тренировка кылган, серебряный призер мира. Азыр кадеттердин сборныйнын тренери, алар да көрсөтүп атышат. Азия өттү bizde жакында. Жакшы результаттарды көрсөтүштү. Общий команданы экинчи месте алышты. Биз да сүйүнөбүз. Onun состояниянын бизди жакшы кылып алсак, Кудай бурса ремонт берип, бизге айлык мөткө өткөзүп алсак, өзүбүз карап, өзүбүздүн намыстанган жаш балдарыбыз депутат болгон, ошо балдар айтып атышат, биз бүт колдоп беребиз. Бизге өткөзүп берсе, биз бүт алып кетебиз до конца депчи. Ушундай наристелер спортту сүйгөн үчүн эменин зданиянын кебетесине эле карабай, зато монтип тренировка кылып атышат. Бул эмне дегенин билгисет, бул спорт кыргыз эли сүйөт, Москва районун сүйөт. Бул жерден чыгат спортсмендер. Чыгып жүргөн. Анан кийин ушул мынакей ушундай мактасында көрүп турасыңар, эми эптеп эле мынакей эптеп эле жасалган. Ошондо дагы ушул эмеде мына штангаларына көрүп турасыңар кандай эмеде экенин. Ушуну менен тренировка кылып бизден спортсмендер чыгып жатат. Анан кийин мынакей бул жакта даже мынакей душтун кебетеси, кечиресиңер, караңгы экен, жакшы көрүнбөйт. Даже ушу чырак да жок окшойт бул жерде. Душтун даже тигине душевой дождиктери да жок, кебетелерин көрүп атасыңар. Ушу жерге жанакы тренировка кылгандан кийин балдар келип ушу жерге жуунуп кетет. Ушуна акыбалын көрдүңөр, мынакей полундагы. Мен айтым Айбек Букоев, сборныйда большой футболда ойночумун мурун. Азыр детский тренер болуп, бияқта тренировка кылсам. Анын стадиондун немеси карабай калды, спортзалдын ичи. Полдургу чирип, сеткалары, эмелер терезенин баарын түшүп, бир 3-4 жыл ремонт жок да, бияқта жүрөбүз. Кышы менен балдар суук болбосун деп клеенка менен эптеп эметтик терезелерин.
акимдин орун басары. Атыңызды тааныштырып койсоңуз. Мамаджанова Мунара, аким Москва райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары болом. Айыл өкмөтүндө канча жашоочу жашайт? Айыл өкмөтүндө 20 миңден ашык жашоочу тургун бар. Бирок бул биздин спорт мектебине Москва районунун бардык жаштары келип, ушул жерде машыгышат. Айыл өкмөтүнүн өзүнүн бюджети канча турат? Айыл өкмөтүнүн бюджети бүгүнкү күндө 86 миллион сомду түздү. Значит, эгерде балансыңыздар койсо, ушул спорт комплексин өзүңүздөр камсыздайлы, ар жак бер жагын ремонт иштерин карап бере алат экенсиздер. Бул боюнча айылдык кеңеш дагы өзүнүн сессиясында карап чыгышкан, токтом чыгарып беришкен. Ошол жерде өздөрү ушул толугу менен камсыздоо имаратын карап берүү маселеси каралып, макулдугун беришкен да. Бул токтомдо чыгып, тийиштүү документтин бардыгы биз министрликке жөнөткөнбүз. Маданият спорт министрлигинде бүгүнкү күндө документтер, акимият администрация тарабынан дагы бул иштер жүргүзүлүп атат. Болгону бир аз тездетип берсе деген максатта, тездетип ушул баягы муниципалдык менчикке, Беловодск айыл өкмөтүнүн менчигине өткөзүп берсе, ошондо гана өзүңүздөр билгендей мыйзамда жол берет да, бул жака акча каражатын бөлүп берүү. Башка жаңы заманбап спорт сарайларын салып атпайбызбы, эмелерчи? Жерди эми бул маселени чынында биз буга чейин карап көргөн эмеспиз. Биз ушул болгон эле жакшы зданиясы өзү жакшы имаратычы. Болгону бир жакшы акча каражаты ремонт керектелип атат да. Ошону эгерде чечип, ушул маселени чечип берсек, мен ойлойм, биздин жаштар дагы жакшы бир шарттарда машыгып, жакшы көрсөткүчтөргө дагы мындан да жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Бул 20 миң жашоочусу бар. Бул только Беловодск айыл өкмөтүндө. Москва районунда 100 миңден ашык киши. 100 миңден ашык. Канча стадион бар ушундай? Жалгыз бирөө. Ооба. Анда сиздер 2-3-өөнү салып беришиңиздер керек экен. Алмашылган эмес экен. Өзүңүздөр көргөндөй эле тетиги 70-жылкы прожектор коюлган болсо, бүгүнкү күнгө чейин ошол прожектор менен экен. Бул жака өзүңүздөр ойлоп, сыртына Акита сүйкөмөктүгүнүн жөнөкөй турган прожекторду дагы алмашылган эмес экенин көрүп турабыз. Бул жер өзүңүздөр көргөндөй эле адам эмес, ат киргиз жер болуп калыптыр. Өзүңөр көргөндөй эле, урматтуу мекендештер, чырдагынан суу ага берип, бул жерде азыр чоң коопсуздукту жаратып турат. Бул любой момент кулап түшүп, бирөөнү басып калган акыбалга келип калыптыр. Бул эми чындыгында 51 жылдан бери бул жерде бир киши келип караган дагы эмес, байкаган да эмес. Көрүп турса, байкап турса дагы көрмөксөнгө салып өткөнү көрүнүп эле турат. Азыр кирпиштер эзилип, бул жерде кулайын деп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Эми бул стадиондун акыбалын көрүп чыккандан кийин дааратканасынын акыбалын эми адам эмес, ит киргизис болуп калыптыр. Бул дааратканасы стадиондун өзүнүн акыбалы ушунчалык болуп тургандан кийин даараткананын акыбалын эми өзүңүздөр көргөндөй эле. Летний душ болуп аталган, бирок бүгүнкү күндө эч кандай колдонбой калат азыр. Бул жөн эле турат. Колдонбойт да бул. Мына ушундай стадиондун үстүнө акыбалы. Мына бул жагын баарын чөп баскан. Мынакей трибунабыз мурда бар эле, татынакай трибуна бар эле. Анын баары талкаланып бүттү. Анан кийин бизде мынакей азыр мына футбол боюнча биринчи лига, экинчи лигага дагы кабыл албай атат. Эмне үчүн дегенде бул стадиондун акыбалы өтө начар. Даже мынакей көрүүчүлөр келип отурганга отургучуңар да жок. Мына бул өсүп турган курайдын үстүнө отурмак беле деп бул жерден отказ берип атышат бардыгы. Даже бизде ушу чемпионатка кошконго бардын кабыл албай атышат. Бизде райондо спортты сүйгөн балдар өтө көп. Скамейкалар кайякта? Эми бул скамейкалар бул жерден баары рейкадан болчу. Алардын баары жулуп алып кетти, эскип чиригенден кийин эми баягы уборка кылып да алып кетишти. Мына эмени өзүбүздүн күчүбүз менен ушулардын баардыгын мындай спонсорский күчтөр менен мындай стадионду сугарып, ушуну кармап калып атабыз. Бир единственный гана ортосунда гана эле кандайдыр бир
полябыз эле да. Мынакей урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим, бул жердеги жалпы эл урматтуу президентибизге терең ыраазычылыгы менен кайрылышат экен. Бул ушул урматтуу президентибиздин кайрылганы булардын себеби ушул жерди айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берсе, 51 жылдан бери каралбаган жерди өзүбүз спонсор болобу, жана башка бирдеме болобу, өзүбүздүн бюджет мененби, же жекешкелердин бюджети мененби өзүбүз сырдап, ремонт кылып, жакшынакай стадионго айландырып коелу деген эле жакшы ой менен бизге кайрылды. Биз аркылуу ушул президентибизге, Садыр Нуркожоевке да кайрылуусун жасады. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта футбол боло турган болсо, эл отура турган жер ушундай жер экен, трибунасы. Бул жерге эл эмес, эшек отурбагандай болуп калыптыр. Ушул жер 51 жылдан бери бир лампочкасы алмашылбаптыр. Ал эми жогоркуда көргөзүлүп кеткендей эле полдордун баары тешилип, балдардын бутун кокустап алганга чейин барыптыр. Жалпы ушул Сокулук районунун, Московский районунун жалпы 100дөн ашык эли жана ушундай эле таланттуу спортчулары дагы урматтуу президентибизге кайрылып, ушуну элдин балансына, айыл өкмөттүн баласына чечип берели деген чоң кайрылуу жасашты. Кудайым буйруса президентибиз өзүнүн көзөмөлүнө алат деген терең ишенимдебиз. Биз менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Эфирди болгон жака бөлүшкөнүңүздар. Рахмат.